Assalamu алейкум, урматтуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен. Урматтуу достор, көңүл буруңуздар. Бул нерсе тарыхта калчу нерсе десек дагы болот. Бул чыгарылышта мен Бишкек Кабар YouTube каналынын негиздөөчүсү, блогер инибиз Балтабаев Адыл инибизди экранга алып чыгып сиздер менен тааныштырып, 4 жылдан бери ошол Бишкек Кабар YouTube каналында сиздерге кызмат кылып келип жүрөт. Бул баланы алы эч ким көрө элек, өзүнүн каналында жана башка каналдарда мындай интервью берип, бирөөгө бир мен ушул каналдын жетекчисимин, негиздөөчүсүмүн деп өзүн эч кимге тааныштыра элек. Биринчилерден болуп ушу Нуркей YouTube каналыга комментарий берип, өзүнү тааныштырып жаткан чагы. Биз менен бирге болуңуздар. Адыл инибизге 2-3 сурообузду сиздер менен чогуу беребиз. Анан буюрса мындан кийинки видеолорубузда экөөбүз чогуу видео тартып, мындай айтканда достошобуз. Бири-бирибизге мотивация беребиз. Мен бул инибизди 2018-жылдан бери тааныйм, сүйлөшүп жүргөнмүн. Ушуларды көрүп, жана будан башка блогерлерди көрүп, биз дагы буюрса 30 миңден нары ашып алдык. Барыңыздарга дагы бир жолу рахмат. Колдооңуздарга, сиздердин колдооңуздар менен биз акырындык менен ушул даражага жетип атабыз. Анда эмесе, Адыл, кош келипсиң Москва жергесине. Биздин экранга дагы кош келипсиз. Биздин Нуркей YouTube каналыбызга. Сөздү сизге берсек, анда алгач өзүңүздү тааныштырып, биздин көрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз, анан биз андан ары маегибизди улайбыз. Болду, рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Мен ушул Нуркей YouTube каналынын алып баруучусу Нурмбет байке менен азыр жанында отурам. Мен аты жөнүм Балтабаев Адылбек Абдулазизович. Баткен облусу Кадамжай районунан болом. Тактап айтканда ошол Кадамжай району Кызылбулак деген айылдан. Ошол эле айылдын ичинде гимназия мектебинде бүткөнмүн, 11 жыл толук. Ошол 11 жылдыкты бүтүп Бишкекте иштегенде окуганды келгенмин. Ошол жакта келип эле ошол жактан ушундай блогерчиликке кызыгып баштаганмын. Анан Адыл 4 жылдан бери азыр учурда 280 миңге жакын катталуучуңуз бар. Ошо 4 жылдан бери эч бир тармакка экранга чыгып мындай комментарий бере элексиз. Анан мен ушул сунушту киргизгенде сиз мындай кандай ойлодуңуз, мындай кандай көз карашта болдуңуз? Биринчиден көз карашым мындай жакшы ойдо эле, мындай чыгып көрсөм деле болот экен экранга. Наоборот, мындай сүйүнүү сезим пайда болду карачы. Мени карачы, ушундай алыстан Москвадан туруп менин келеримди билип турган ушундай келсең наоборот жакшы болот. Камерага чыгып сенден интервью алам, кандай дейсиң десе, наоборот мен сүйүндүм. Экранга чыгып интервью алып атат деп. Анда жаман жагынан эч кандай ой жок. Анан ошол 2018ден бери тартып жүрөсүң. Эмне үчүн чыкпай жүрдүң? Же мындай ушул сунушту айткан бирөө жок болду, негизи эле ушул YouTube тармагына өзүң экранга чыгып тарт, башка нерсени тарт, жок дегенде өзүңдү, сүрөтүңдү же бир мындай сырткы келбетиңди көргөндөр мындай кызыккандар болгон да. Себеби, достор, мунун катталуучулардын арасында комментарийлерин окусаңыздар, үнү мен өткөндө буга чейинки видеодо да табышмак кылып айтканмын. Экс-президенттерибиздин бириге окшош деп. Соке деп коет муну. Соке деп коет. Анан мен бул инибиздин мындай негизи сырткы келбетин дагы окшоттум да. Карап турсаңыздар, узун бойлуу, менен дагы узун экен. Боюң канча эле? 1.90. 1.90. Мен 1.84. Мен өзүмдү узун деп жүрүпмүн. Бул инибиз менден дагы узун экен. Анан сырткы келбет дагы соке экен. Сүйлөгөнүн мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анан мен азыркы суроого башында эле азыр унутуп калбай туруп жооп берип коеюн. Эми мындай ойдо эле болгон эмес. Мен машинаны тарткам да, негизичи машинаны тартып жүргөндөн анан мен сөзсүз түрдө мен бетимди кошуп чыгышым керек экен деген ой болгон эмес биринчиден. Мен элдерге ушул үйлөрдү, машиналарды, мал жаныктарды, ушул Бишкектеги Оштогу, Сокулуктагы базарга барып жүргөнмүн. Көрсөңүздөр керек, көрүп жүргөндөр бар, билет. Токмок мал базарына да 1-2 жолу барып жүргөнмүн. Анан Оштон Жапалак мал базары. Себеби мен өзүмдүн үйүм ошол жакын болгон үчүн ошол жака барып калган кездерде, анан кээде мен досторум ушул Нурмбет байке сыяктуу чайпай кылып берем, мен келип кет деген убактарда мен барып калчумун, ошо Ошко барып Оштондагы машина базарынан тартчумун. Анан бирок мындай ойлочумун, мындай мен сөзсүз өзүмдү дагы кошо
анан машиналарды кошуп тартышым керек экен деген понятие болгон эмес да. Жо негизи оюңузда болгонбу? Ушу барып мындай экранга чыгам деген бир мындай не только машина тармагында дагы башка тармактарга дагы басым жасап, аудиторияны бир аз чоңойтуп, мындай экранга чыгам деген оюңуз бар беле же? Туура айтасыз. Мен бул ой менде биринчи эле блогер болуп баштаганда эле болгон да. Бирок эмнеден баштасам экен деген нерсе менде баягы мындай сыр болуп, мындай калып калганда эмнеден баштасам экен, эмнени тарсам элдерге пайдасы тиет. Бирок мындай ошо сезимди кантип чыгарсам, эмне менен баштасам деген ой менен чыга албай эле мындай өтө кандай десем түрткү берген адам жок болот да, бир багыт көрсөткөн. Багыт көрсөткөн адам болгон эмес десем болот да. Буюрса эми, достор. Көрдүңүздөр, Балтабаев Адыл, Бишкекке бар. Сокенибиз. Биз менен мындан нары Москва шаарында, Россия жергесинде экөөбүз чогуу видео тартабыз. Кандай видео болбосун, реклама боюнча кайрылып жүрсөңүздөр дагы болот. Буюрса бүгүндөн баштап Бишкекке бар, Нуркейже мындай биргеликте, бирдикте видео алып барабыз. Туурабы? Буюрса, иншаллах. Мына ушундай достор, кошумча маалыматың болсо, кошумча айта турган сөздөрүң болсо, анча-мынча сырларың болсо, эми мындай ачыла бер. Рахмат, ушунчалык интервью болгонда мен биринчи ыраазычылык билдирем ушу Нурмет байкеге. Анан азыр айтып кетти, өзүңдүн болгон келечекте койгон максатың деп. Менин максатым бул жака келсем дагы туугандар сиздерге кичине болсо дагы, бир аз болсо дагы пайдасы тийсин деген ойдо, элдерге кандай жумуштар бар, кандай айлыкта иштейт, кантип кирип иштесе болот деген суроолорго ошонун сырткары мындай кандай десем, өзүбүздүн жеке бир реклама сыяктуу нерселерди чыгарабыз. Ошол максатта мен пландарым бар, буюрса көп. Аны мен башында эле сиздерге мындай айтып койгондон кийин анын аркасынан иштеп аткарыш керек деп турабы. Бир нерсени айткандан кийин аямат кылыш керек, чыгыш керек. Анын үчүн мен азыр айтпаймын, бирок сиздерге буюрса иш жүзүндө көрсөтөм деген жакшы ниеттерим бар. Лайктан басып, колдоп, бизди азыр ушул кезде көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз болсо, сөзсүз түрдө каналга жазылганды унутпаңыздар, колокольчикти басканды да унутпаңыздар. Кандайдыр бир ой пикириңиздер, сурооңуздар болсо, комментарийге сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Туугандар, көрүңүздөр, лайк басыңыздар. Биз азыр Москвадабыз. Москвада ушундай Нурмет байкенин каналы, анан ушундай эле менин Бишкекке бар YouTube каналыма реклама берем деген болсоңуздар, же реклама беришим керек эле, кантип кайрылам десеңиздер, мына Нурмет байке азыр айтып кетет. Номерди мына ушул камеранын астына телефон четине коюп коебуз. Ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Мына достор, бардыгыңыздарга ийгилик. Буюрса алдыда жакшы ой, тилек, максаттарды койдук. Буюрса иншаллах. Москва жергесинде ошо кыргыз бир туугандарга биздин чыгарган видеолор мындай пайда берет. Сөзсүз түрдө биздин эң негизги максатыбыз ушул. Биз мындай хайп үчүн же башка бир нерсе үчүн андай нерседен алыспыз. Ал курактан дагы өткөнбүз, ал жаштан өткөнбүз, ал жашты басып өткөнбүз. Ошон үчүн буюрса сиздер эле колдоп турсаңыздар, биздин чыгарган видеолордон сөзсүз түрдө бирөө пайда алат. Сиздер менен коштошобуз анда. Сиздер менен Балтабаев Адылбек жана мен Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеолорубуздан жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Достор, мен кошумча маалымат катары айтып өтөйүн. Ушул инибиз келгенде мен тосуп алганда сиздерге 1000 рубль белек деп айтканмын. Ким туура жооп берсе, каналдын аталышы кай жактан болот, аты ким. Бул маалыматты өзүнүн айылдаштары, өзүнүн жердештеринен башка эч ким билбегендиктен, ошол өзүнүн эле мектебинде чогуу окуган бир байкеси, биз курактуу бир досубуз утуп кеткен. Ушул скринде көрүп турган видеону публикацияга чыгаргандан кийин эле 7 минуттадан кийин жазылган комментарий Бишкек кабар, Кадамжайдан аты Адыл деп, бул сиздер көрүп турган ошол досубузга жиберген акчабыз. Мына ушундай достор, алдыда мындан дагы кызыктуу нерселер болот. Биз менен бирге болуңуздар.